Өлкөдө быйыл орун алган конституциялык реформага ылайык Жогорку Кеңештин түзүмү да олуттуу өзгөрүүгө дуушар болду. Эми парламент 90 депутаттан туруп, анын 55-и партиялык тизме менен, ал эми 35 депутат бир мандаттуу округдардан шайланмакчы. Мындай аралаш тутум шайлоочу менен эл өкүлүнүн байланышын бекемдейт дешет адистер. Выбирались депутаты Жогорку Кеңеш на основе партийных списков, то была прервана связь между депутатами. Өлкөдө партиялык тизме менен шайлоо болгондон тартып, эл менен депутаттардын байланышы болбой калды. Партиялык системанын негизги кемчилиги ушул экен. Ал эми бир мандаттуу шайлоо болсо, талапкер өзү шайлоочуларга барып, түз байланыш түзүлөт. Мындан сырткары конституцияга ылайык ар бир жаран Жогорку Кеңешке өзүн өзү талапкер катары көрсөтүүгө укугу бар. Бирок партиялык система болгондо ал жерде бардыгы бир уюмга байланып, жарандар баш мыйзамдагы бул укугунан пайдалана албай калышкан. Бир мандаттуу тутум аркылуу шайлоо боюнча Кыргызстанда тажрыйба бар. Маселен, 3-чакырылыштын депутаттары толугу менен мажоритардык система менен шайланган. Бирок мындай тутумда айрым кемчиликтер орун аларын эл өкүлдөрү өздөрү айтып беришти. Одномандатной системе у нас имеется опыт. Мажоритардык системада биздин парламент өзүн өзү көрсөтө алган жок деп эсептейм. Анткени 3-чакырылышта жаштарга, аялдарга, башка улуттун өкүлдөрүнө жана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин шайлануусуна шарт түзүлгөн эмес. Негизи Жогорку Кеңеш өкүлчүлүк кызмат болгондон кийин ага бардык тармактардын өкүлдөрү кириши керек. Шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүү милдети Борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлөт. Анын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун айтымында, мажоритардык тутум боюнча шайлоодо сырткы жана ички миграцияда жүргөн жарандардын добуш бере албай калуу тобокелчилиги бар. Андыктан бул маселенин механизмин так иштеп чыгуу милдети турат. Кайсы бир округга аларды кошуп жазуу татаал болот. Себеби Кыргызстандын бардык аймактарынан чет жакта жүрүшөт. Мисалы Россияда, Казакстандын бир шаарларында жүрөт. Аларга ар бир шайлоо округ боюнча бюллетень жеткизип, ал жерде округдар боюнча шайлоого мүмкүн эмес. Бул да бир маселе. Бул менин оюмча Жогорку Кеңеште талкуу үчүн да бул маселе бирге чекит коюлат. Мурдагы мыйзамдар боюнча партиялар үчүн парламентке өтүү босогосу 7% болсо, жаңы эрежеге ылайык ал 3%га түшүрүлдү. Мында бир партиянын абсолюттук бийлигин орнотуу ыктымалдыгы жокко чыгат дешет адистер. Парламентте саясий монополия болуп калбасын деп туруп, ошол 65-тен көп ала албайт деп койгон. Азыр шайлоо босогосу 3%га түшкөндөн кийин бул зарылчылыктын, жанагы чектөө коюунун зарылчылыгы жок болуп калды. 3%га чейин түшкөндөн кийин, 3%га чейин бул табигый жол менен эле андай бир партия алып калышы мүмкүн эмес да. 3%га түшкөндөн кийин жанагыдай чектөөнүн коюлушунун мындай максаты жок болуп калды. Буга катар жаңы мыйзамга депутаттарды чакыртып алуу механизми киргизилет. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам коомдук талкуудан кийин парламенттин тиешелүү комитеттеринде талкууланат. Ал эми Жогорку Кеңеш аны июль айынын соңуна чейин кабыл алып, жаңы шайлоо дайындалат деп күтүлүүдө. Мыйзамга ылайык парламенттик шайлоо октябрь айынын акыркы жекшембисинде өткөрүлөт. Самат Асипов, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.